Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. 13 августта биздин телеканалга шаар четинде конуштардын биринде жашаган 8 балалуу эне жардам сурап кайрылган. Ушул жерде 8 балам, ушул жакта квартирада жашайм, бир комнатада. Бир бөлмөдө 8 адам. Кандай жашайсыздар? Ушул үйбү, Ооба, ушул үй. Кирип көрсөк болобу үйүңүздө? Андан бери бир нече убакыт өттү. Биз энени кайрадан абалын билгени келип турабыз. Бүгүн биз жалгыз эмеспиз. Жаныбызда блогер Арген жана анын жубайы Аружан. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар? Биздин Супер ТВнын каарманына жардам берем деп ойлогон экенсиздер. Бул эмнеликтен келип калды? Эмне үчүн Супер ТВнын каарманын тандадыңыздар? Биринчиден ассаламу алейкум барыңыздарга. Кечээ өзүң көргөндөй эле бизде Польшада кичине өзүм подписчиктер менен чогулганбыз. Ал жерде бизде бир аз мини конкурс болуп жаткан. Ошого бизге эл негизи ишенген жок. Ошого давайчы анда ишенбеген жандар үчүн өзүбүз барып берели дегенбиз. 100 000 просто оюмда мен негизи жаман ой болгон жок. Если по закону келе турган болсок, негизи уруксат сураш керек экен. Оюмда бир 100 киши келет дегем, сразу эле там 1,5 миң киши келип кетти. Ошентип 100 000 таратылбай калды. Мага көп адам жазды. Андан көрө ошол акчаны бир муктаж кишиге бербейсиңби дегенде мага аябай бир көп болду. Анан экөөбүз издедик. Билбейм кантип табыштымдай билбей койдук. Потом силерге кирип көрсөк, ошол жерден тандадык. Аябай кыйынчылык экен. Тем более канча баласы бар? 8 баласы бар экен. Ошентип ошол жерге келип турабыз. Аружан, Бишкектин Борбордук аянтында турсаңыз эле жолдошуңузду милиция кармап баратканда сиз кандай эмоцияда болдуңуз ошол учурда? Негизи басында коболжомой тургам, өйткөнү Арген может сам за себя постоять, коркпой турган бир кезде машинадан бүтүп жылып алып кеткен кезде андай жаман болуп кеттим, шошуп кеттим, казыр бир жерин жаракаттап алама деп. Бирок биздикиде туура эмес, сончом адам жыйнап шошуп кеткен болар, мисалга эртең давка болуп бирдеңке болуп калса, биз кінәлі болот едик. Сондуктан үлкен халыкты жыйнамай, үстүп муктаж адамдарды көрүп, соларга жардам берейик деп чечтик. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Сиздерден көрдүк, биз бирок самыгабыз, сиздерден көрдүк. Анда биздин каармандар дагы сиздерди эртеден бери күтүп атат. Качан келет деп менден сурашып, чогуу кирели анда, жүрүңүздөр. Бул билсем, карасам, бекчектерде да көтөрө келген окшойсуздар, Негизи сөз бар го, кыргыздарда бир жерге барсаң курук келбе дейт го. Мен кичине сөз ала келдик. Бул кимдин идеясы болду? Белектерди ала баралы деген. Арунуга. Аружан, сиздики болду. Ала барайлы, бир нерсе көтөрүп алалы деген. Мен негизи акча эле берейин деген, просто анан давайчы анан курук барбай эле жарымын акча, жарымын ушундай барайлы. Негизинде продукты самый керек зат кой, особенно үйдө 8 бала болгондо. Мен өзүм билем да, балалар болгон үйдө холодильник постоянно пустой болот. Сондуктан продукты это самые важные. Бир күлөжөм. Кече биз барабыз деп Арген менен Аружан кайрылганда кандай эмоциялар болду сизде? Ишенген жокмун негизи. Келеби, келбейби, эртеден бери аябай күттүк. Көп көрөбүз да TikToктон. Буга чейин биз сизди тартып кеткенден кийин кандай жардамдар болду сизге кыргызстандыктар тарабынан? Тартылгандан бери 1-2 адам продукт алып келип берди. Майда-чүйдө оокаттарын алып келип атышат арасында. Анан акчалай 10 000ге чейин чогулду. Ошо. Байкасам, бул жактагы буюмдарды дагы сиздерге кыргызстандыктар алып келип берген окшойт, Арасында өзүнүкөр арасынан 1-2 алып келип берип атышат. Журкан төшөк, палас, кийимгече. Ошо. Супер ТВ каналы учурда Москва шаарында. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз көйгөйүңүздү, тагдыр баяныңызды,
аркалаган ишиңиздин ош кыйышын же тескерисинче ийгилик жолуңуз тууралуу коомчулук менен бөлүшүүнү каалаган болсоңуз, анда биз менен байланышыңыз. Байланышуу үчүн номерлор мына ушул жерде жазылган. Ушул номерлорго чалсаңыз болот, ошондой эле WhatsApp, Telegram аркылуу жазсаңыз дагы болот. Жарнамалык негизде Супер ТВ телеканалы менен иштешип, кызматташкыңыз келсе, бизге байланышка чыгыңыз. Негизи бүткөн эмес, бирок чынында келишет деп. Анткени мындай интернетке чыккандан бери мындай чоң таанымал адамдар иши келген жок, чалган жок. Ошо Алла ыраазы болсун, рахмат. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар, оорубаңыздар, ишиңиздерге ийгилик. Негизи бир андай бир грустно сыяктуу, с одной стороны. Же кеше Арген менен сүйлөшкөн кезде по телефону айткан болотунсуз, жумуш істеймин деп бир жерде. Постоянно подработкага чыгат экен. Союнду болашакта мүмкүн бир жумуспен айтат го, адамга балык берме, кармак бер балык табылаганга деген сыяктуу. Сол мүмкүнчүлүгүнчө жумуш боюнча көмөктөшөтүн болобуз. Мен деле негизи мындай жашоону негизи көргөм, негизи өзү деле ушундай негизи болгон. Өзүм негизи айылдык болгондуктан просто эжеге 8 баласы менен конечно оор, тем более өзү күйөөсү жокту уктум эжеге. Күйөөсү дагы жок экен, честно бир азыр башкача болуп атам. Анткени мен үйдө бизде негизи бир бала негизи багыш койгон, негизи 8 баланы билбейм кантип багып жүрөт ушундай кичинекей үйдө. Бизде чоң үйдө биз даже бир баланы бага албайбыз, баары урушуп талашып, эжеге молодец дегим келет. Өзүмдүн атынан эки улум жана неге барат дедиңиз го сиз? Мектепке. Сол өзүмдүн атынан жаңағы керек жарактарын, рубашка, биз даптер, жаңағы нелерди алган болотунбуз, даптерлерин, ручкаларын, энди калган заттарына эки улуңузга. Улуңузга карап жана көзүмө жаш келип кетти. У него взгляд такой взрослый. И жаңа өсүп мама көмөктөшсүңбү десем, я жетады. Өзүм де кичинекей болгон кезде бизде кыйналган болотунбуз. Бир комнаталуу квартирада туруп. Өзүм жалгыз болсам да, анама катты кыйын болот сол кезде. Тем более азыр 8 баласы менен. Могул жерге сиз азыр 5 бересизби? 4. Азыр ару тиги балдарыңызга теги эм кылып берсе, мен бул жерден 1 айлык менталитет квартираңыз. 4 000. Негизи эч там колдонгум келсе, бир биз бир аз эмнебиз бар, жумуштабыз бар. 1-2 күн бүтүп, может, бир аз чоңураак квартира таап беребиз. Могул жерге 8 бала батыштан невозможно, честно. Ыраазы болсун. Жок, негизинде адам көмөктөскөн сайын наоборот нетет да, андай өзүм де билем да, андай адамга көмөктөссөң ол басында сүйүнөт, одан кийин уже психология боюнча адам ойлоп калат, все должны деген сыяктуу. Сондуктан биз сизге максимально жумуспен көмөктөшөбүз, нянька жалдаганга, чтобы сиз жумуска өзүңүз чыгып, өзүңүз бир жакшы жумуш ордун тапканга. Балаларыңыз, 15 жылдык стажы бар экен. Жаңа швея деп турсуз го. Швея боюнча. Немесе заказ кабылдайтын мүмкүн үйгө, швейный машина. Onun бәрін обеспечитетін боламыз, көмектесіп. Бірақ сізден максимальный отдача болу керек, тоже жұмыс істегім келеді. Күніне 300 сом тапсаңыз жетпейді да, чын ба? 8 баланы мысалы бір жегенде де бір көп жесе уже барлығы жоңай болып тұр. Бізде айтып тұрмын ғой, әкем мен ажырасып кеткен кезде мамам екеуміз мынандай комнатада тұрғанбыз. Үйде ештеңке жоқ, холодильник кішкентай, матраста ғана жатамыз, чайник, электрочайник ғана болатын. Тамақтан андай нелер, роллтон деген продукты мүлдем болмайтын. Бірақ баламен қатты қиналатын маған. Бірақ сонда да сізге берілмеу керек, самое главное. Өмір Алла тағала сынақты не үшін береді, өзінің сүйікті пендесіне береді. Сынақтан өтсеңіз, артынан бір жақсылықтар келеді. Құдайдың қалауымен, Алланың қалауымен сізге келіп тұрмыз ғой біз. Сізді көрсетіп бізге міне осы кісі деген сияқты. Так, қазір уақыт не болып кетті. Ертең таңертең келсем сіздерге екі балаларыңыз дайындап қойсыз ғой, мен өзім барып алып кетіп. Немесе сіз балалар қалдырамайсыз ғой. Біз негізі ерте кеш керек болчу. Чоң рахмат, Алла разы болсын. Кармашкан болуңуздар үзүлбөсүн, бактылуу болуңуздар, көп адамдарга дагы көп таанымал болуп,
элдин керегине жарап жүрө бериңиздер. Мага үйгө чыккандан кийин каякта жашайсың деп баягы эле күйөөң каякта деп сурап атышты. Оокат кечебиз, журкан төшөп, майда чүйдү алып келип атып. Бирөө караколдон стиральный машинка салды, бирөө Алабукадан кийим салды таксиде. Москвадан бирөө видео жөнөтүп, мага турмушка чык деди. Бирөө жолукпайлы деди, бирөө мен эмелип жаша, мен бактылуу кылам деди. Уруштум, мен турмуш күйөө издеп чыктым эле интернетке. Мен глубоко салып койдум. Кээ бирөө болсо балдар интернетке өткөз деп чыгып атышат. Албагандай. Бирөө болсо дагы боюмда экен дейт, мындай сактасын, боюмда жок. Негизи элдер туура эмес түшүнүп алыптыр. Ошону элге да кайрылып айтып кетем, мен туура кабыл албаңыздар. Мен кыйналганымдан чыктым. Мына биякта блогер Арген менен Аружан келип да көрдү өз көзү менен. Супертурда байкебиз да келип көрдү, бир эмес экинчи жолу келип атат. Ошондой кыйналып атканымдан чыкты. Мен иштебейсиң дейсиздер, мен иштеп келгем буга чейин. Жылда төрөп алып интернетке чыгып атканда айтып да атышат. Негизи мен биринчи эле жолу чыгышым. Нүгүл эже, биз буюрса кайра эртең менен келебиз. Азыр бир аз бизде убакыт аз болгондуктан, буюрса кайра эртең келип, эки балаңызды кийинтирип, бир айлык квартираңызды төлөп, колдон келишинче жардамыңызды берип турабыз эжеке. Эч качан кыжаат болбоңуз, сөзсүз түрдө жамандыктын артынан бир жакшылык келет эжеке. 8 балаңыз бар экен, бул деле сизге берген бир Кудайдын белеги. Эч качан, бирок наоборот мен сизге азыр сүйүнтөм, анткени кебекилер бар, даже бир баласын бага албай таштагандар бар. Сиз даже 8 балаңыз бар туруп таштабай өзүм багам, иштейм деп, элдер эжеке бар го, мен адам иштеп жүрөт го, сиз болсо тытынып иштейм деп бир магазинде отурганда, магазиндерге барып күнүнө бир 200 сом болсун, 300 сом болсун таап атканыңызда мен өтө аз бир сүйүнтөм. Ушундай бир кыйын эжекесиз, эч качан ушундайыңыздан тайманбаңыз. Ар дайым кийин буюрса ушул 8 балаңыздын өзүрүн коюп жүргөнгө Аллах насип этсин. Биргүлжанда сиз менен кош айтышабыз. Буюрса кийинки келгенибизде үйлүү болуп калат деп ишенип туралы. Сиздерге да рахмат атайын. Миргүл эженин атайын абалын билип, алыстан ушул жакты издеп, табып келип бергениңиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирлерден кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.